Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырған базар жоқ каналы. Бүгін 12 август 2023 жыл мен сіздерге Баян Антоновка совхоз Фрунзеден бір сатылушы көргөзмөк үшін бір материал барын жоғын түсіндірейін. Азыр мен тұрған жер туғандар чоң Фрунзе трассасы жана Баян Антоновканың совхоз Фрунзесіне түшіп кеткен чоң көчөнүн кесилишинде турам. Ушул жерден туғандар түзеле түндүктү карай жүрөсүздөр, катардагы биринчи айыл совхоз Фрунзе айыл болуп калат. Так, совхоз Фрунзеден түз Ош базарына карай жүргөн 3 маршрутка бар туғандар. Дагы эмне маалыматы? Сиздер бул чоң трасса менен келип жатып туғандар. Бул жерде Султан Хал деген чоң ресторанды көрөсүздөр, ошонун жанындагы көчө менен түндүктү карай бара бересиздер. Так, эми барып калган маалыматты үйгө жетип сиздерге берейин бир чекеден туғандар. Баян Антоновкадан түзеле келсеңиздер туғандар, мынакей совхоз Фрунзе деген жазууну көрө аласыздар. Ошону өткөндө эле мынакей бул үйлөрдө бүгүнкү чыгарыштагы 3 бөлмөлүү барашный типтеги үйүбүз жайгашкан туғандар. Төрүндө мал сарайлары, банялары, очоканасы, постройкалары бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, негизинен көпчүлүк келе жатат. Жана ошондой эле үйдүн мынакей батыштарындагы могу огород деле ушул үй ээсине караштуу, өзүнүн туш тарабы. Азыркы учурда алмурут, жаңгак, өрүк бактары бар экен. Мына ушундай туғандар. Жана ошондой эле бул жерден түз Ош базарына жүргөн 3 маршрутка менен бара аласыздар. Эми кирип калган маалыматты сиздерге бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, үйдүн бул түштүк тарабынан деле кирсеңиздер болот. Калсаңыздар ал жагынан да кирсеңиздер болот. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйүбүз мынакей бул үй болуп калат туғандар. Ал тарабы стяжка, бул жакта мал сарайы, банясы, очокана жана башка хозпостройкалардын баары бар. Бул жагы өзү 4 соток. Бул жерде туғандар. Так. 56 квадрат метр болгон үйүбүз, 3 бөлмөдөн турган, душ, кухнясы өзүнчө. Арт тарабында бир аз мондай бактары, дагы огороду бар экен. Так, анан мал кармасаңыздар, мынакей малды өзүнчө бул жактагы калитка менен алып келип чыксаңыздар болот. Мал сарай синевалы менен. Андан ары ал тарап мондай стяжка, кенен 2 машина баткандай жер жана мал сарай, очокана, баня тарапка бул калитка менен эле кирип чыга аласыздар туғандар. Так, эми сиздерге биринчи болуп бул үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул үйүбүздүн алды тарабы. Барашный үй туғандар, жалпысынан 56 квадрат метр. Бул негизи кирүүчү эшиги. Көртүңүздөр, темирден болгон эшик орнотулган. Жана киргенде эле мондай коридор. Бул коридордон туғандар биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Так. Көртүңүздөр, ремонт туғандар. Мынакей оң тарапта киргенде эле кухня жана тамактануучу бөлмө жайгашкан. Көртүңүздөр, кухонный мебелдер, раковина орнотулуп чыгарылыптыр, газовый плита, вытяжка жана чыгыш тараптан терезе. Мынакей бул жакта тамактануучу жайы. Андан ары бул жагында ажаткана, душ, дуалдары кафель, потолок пластик, ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылган туғандар. Мынакей киргенде эле сол тарапта бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Мынакей жана аристон орнотулуптур. Котел менен үйүбүз жылыйт, паровой отопление туғандар. Жана түз эле кирсек бул жерде чоң зал. Бул чоң залдан биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта бир бөлмө, мынакей. Так. Светни жандырып коюңуздар деп айттым эле. Так, ээлер көп өчүрүп кетет чыкканда. Кыскасы мынакей бул жерде бир мондай спальный бөлмө. Андан кийин бул жакта дагы бир экинчи спальный бөлмө жайгашкан. Мынакей полго жайгаштан болгон пол, батыш тарабынан терезе, отопление батареялары. Мына ушундай спальный бөлмө жана туғандар. Арт тарабында өзүнүн туш тарабын ушул үй ээси өзү иштетет. Мынакей жаңгак багы жана башка бактар жана бош жерлер. Калсаңыздар кошуна сыяктуу жер жемиш эксеңиздер деле болгодай шабдалы бактары деле бар экен. Так. Дагы эмне маалымат? Эми сиздерге чыгып ал жактагы хозпостройкаларды бир чекеден көргөзөйүн. Андан ары мен кайра сатылуучунун коросундамын туғандар. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жактан дагы кирсеңиздер болот бул хозпостройкаларга. Жана арты тарабынан деле кирсеңиздер болот мал сарайына. Бул жакта киргенде эле мынакей очоканасы. Мынакей очокананын арт тарабында отункана, көмүрканасы бар экен. Мынакей көртүңүздөр, катарынан 2 очок казандары менен. Бул жакта банясы. Бул жерде мондай навес, навестин түбүнө мондай
азыр учурда отун сакташат экен. Жана бул жерде толук бүт элек мондай помещение кааласаңыздар, летний кухня, же болбосо швейный чакан цехке расчет алып эме кыласыздар, иш кылса ушундай бүт элек толук бүт элек помещение. Үйдүн тарабындагы жаткана, ички тарабында эле жаткана бар. Жана суу бул жактан деле чыгарып туруп, мал кармасаңыздар, малыңыздарга бат эле суу бере аласыздар. Жана бул жерде чоң навес, мынакей оң тарабында инструмент сактаган склад, жана бул жерде мондай склады. И оң тарапка кирсеңиздер, туугандар, бул жерде мал сарайы бар. Азыр айланып келип ар жагынан көргөзсөм, азыр ал жака барайын десем, мынакей бул ак дөш бар экен. Ошого бул жагынан көргөзө алган жок. Андан ары туугандар, мынакей мал алып кирчү болсоңуздар, бул тарабынан эсти ачып даярдап койду эле, мен көргөзөм десем. Бул жагынан алып кирип алып чыксаңыздар болот. Жагынан мал сарайы. Так. 4 бука кенен, если бул жагына да койсоңуздар, böyle бир 8дей уй же бука баткыдай көрүнөт, мына ушундай мал сарай. Так, дагы эмне маалыматы? Бул үйүбүздүн баасы туугандар $29,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар.